Кыргыз патентте адабият майрамы белгиленди. Мекемеге караштуу инновациялык борбордо поэзия саптары окулуп, музыка жаңырды. Улуттук адабият күнүнө карата жылдын мыкты китеби конкурсунун жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи жана 7 жаш автор адабий конкурсунун жеңүүчүлөрүнүн китебинин бет ачары болуп өттү. Иш-чарага конкурстун жеңүүчүлөрү, Улуттук жазуучулар союзунун өкүлдөрү, белгилүү акын жазуучулар, авторлор, китеп күйөрмандары жана башка чыгармачыл инсандар катышты. Белгилей кетсек, Кыргыз патент жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу мамлекеттик китеп палатасы биргелешип өткөргөн жылдын мыкты китеби конкурсуна 2023-24 жылдары 20га жакын басмаканада жарык көргөн 400дөн ашык китеп келип түшүп, анын ичинен Калыстар тобунун кароосуна проза багыты боюнча 13, поэзия боюнча 8, балдар адабияты боюнча 11 китеп сунушталган. Сыйлык тапшыруу аземинде Кыргыз патенттин директору Рахат Керимбаева сөз сүйлөп, мекеме ар дайым аймактардагы чыгармачыл инсандарга колдоо көрсөтүп келе жатканын белгиледи. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз патент өзүнүн аракетинде көп жылдардан бери бул 7 жаш авторлорго, аймактагы авторлорго китептерин 200 нускадан чыгарып берип келебиз. Урматтуу авторлор, мындан сырткары биз дагы бир жаңы конкурс коштук. Бул аймактардагы биздин авторлорду колдоо максатында 40 райондон 40 китепти. Бул ар кандай жанрда болушу мүмкүн. Келечекте ошо биздин аймактардагы чыгармачыл инсандарды колдоо максатында. Биз эмне деген кыргыздын кандай гана чыгармаларын окуп, жан дүйнөсүн азык алып, кыргыздын окумал табиятын өтө терең көз карашта карап жана баалап келген элбиз. Бирок бүгүн биз ошол эле соц тармактагы, Facebooktагы майда, чүйдө, ушак, айымдарга окуп калдык да, ошол табит ошого түшүп калдык, ошол деңгээл ошого келип калдык. Ошондой учурда, ошондой көз карашта биз жылдын аягы болуп атса, демек китепти пропагандалабайлыбы, авторду пропагандалабайлыбы, мыкты чыгармаларды пропаганда кылбайлыбы? Ошонун негизинде ушул иш-чараны уюштуралы деп Аркат айымдарга сунушубузду айтып, колдоп, рахмат сиздерге дагы. Калыстар тобунун курамына белгилүү адабият таануучулар, филология илимдеринин докторлору, профессорлор жана Улуттук жазуучулар союзунун мүчөлөрү, көрүнүктүү акын жазуучулар кирген. Мээрим Ташыбекова, Кыргыз патент.